One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting. Менин атым Бектенова Мира Майлыбаевна. Өзүм мугалим, кесибим. Өзүм Токтогул жерим жашаган, туулган жерим Токтогулда. А бирок азыркы учурда бизер Бишкекте жашап атам. Биринчи каяктан укканым эсимде жок, бирок баягы эл менен болгондуктан бирөө жарымдардан уккам. Ушу келечекте ушинтип квартира алса болот экен, бир келечек деген жакшы кооператив ачылган экен деп биринчи келип кеткенде ошондо эже азыр очередке турсаңыз 9-очередте болосуз деген да балдарга келгем. Анан баягы все равно буга чейин көп кооперативтерден укканбыз, күйгөн күндөрүбүз да болгон. Акчаны берип коюп анан ала албай калган күндөр да болгон. Анан ишенген жокмун чынын айтканда. Кайта балам эчтикке экинчи жолу келдим. Экинчи жолу келгенде эже сиз уже экинчи жолу келип атасыз. Азыр очередке турсаңыз уже ишенип келдиңизби? Азыр канчанчы жолумуз эми 16-чы болосуз деди. Анда дагы балам экөөбүз ойлонуп кой туралычы, что-то ишин кандай экенин билбейбиз мама. Давай не будем рисковать деп кайта кетип калганбыз. Анан кайра дагы көп кишилерден угуп калдык, көрдүк. Анан канча бир жарым жыл убакыт өткөндө, даже андан да көп, почти 1 жыл болуп калды. Анан угуп келип анан кийин жакшылап бир эметеличи, дагы бир консультация алайлычы. Анара бизге абдан жакшы экен, бүт шарттары туура келет экен деп ошо көбүнчө Анара бизге жардам берди да. Бул жактан абдан көндүрдү, ойлонгула деп улам бүт жакшы жактарын, преимуществолорун баардыгын толук төкпөй чачпай айтып берди, түшүндүрдү. Анан ошого ишенбей туруп анан кийин абдан баардыгындай жакшы подробно түшүндүргөн үчүн окшойт. Анан ынандык, ойлондук дагы, кой андай эмесе көп убактыбызды кетирип коюп турбуз. Анан келип акчабызды берип сразу эле бир күндө эле очередке туруп койдук. Сразу ошо 3-чү жолу келип анан ишенип очередке турдук. Анан очередке турганда бир августтун этеги болчу. 20-лар эле 15-тен нары. Азыр эсимде чыгып кетти, августтун этегинде очередке турдук. Бирок 6 ай күтөсүңөр дедиле, 6 ай эмес, 4 айда эле келип калды очередибиз. Уже декабрдын этегинде, январда уже очередибиз келип калыптыр. Жаңы жылда очередиңиз келип калды, квартира тандай бериңиз дешти. Чын айтканда, мындай убакыт ушунча тез өтүп кеткендей болду да. 4 айчы мен, 6 ай кантип күтөм, кандай болуп кетет деп башында акча төлөп атканда катуу ойлонуп аткам да. Качан келет, төлөбөзөмбү деп ошентип аткам. Анан бирок 4 ай кантип өтүп кеткенин билген жокмун. 4 ай дегенде келип калды. Наоборот, мен анда кечирим сурайм кооперативден, абдан күттүрүп койдум наоборот. Мына квартира табам, мына издейм деп жүрүп эле. Ушунча 3-4 ай квартира өзүмө жаккан квартира издегим келди атты. Мындай өзүм тапкым келди. Анан анда дагы кайта эле баягы Анарага бардым. Кайта эле Анара жардам берди. Ушу тамды, ушу квартираны дагы ушуну полностью эле ишенип алдым. Татынакай таза, светлый квартира алгым келип атат деп анан көп варианттарды көрсөтүштү. Өзүм да издедим. Бирок ушунусу жакты. Таза, абасы да таза экен. Квартира өзү да светлый экен, жашынакай. Анан ушу жерге токтоп, бүгүн Кудай буйрса, кыска менен тез эле эрте менен баштадык. 10-11-де баштадык. Мына азыр 12-1 болуп калдыбы. Ошо эмебизди бүтүрүп, бүт документациялардын баардыгын бүтүп, кыздар, балдары абдан тыкан, андай так экен. Мындай жүгүрткөн жок. Баардыгын бизде юрист сопровождать этип жүрдү биз менен полностью. Бүт юридическое сопровождение кылып, короче, мен эчтеке эле кылган жокмун да, чын айтканда. Башка жерде жүгүрүп жүрөсүң го, тигини кылышым керек экен, буну төлөшүм керек экен, жок. Абдан мындай таза, так, тыкан, балдардын иштегендери да, кыздардын иштегендери абдан жакты. Мага короче эч кыйынчылык алып келген жок да. Жеңил оформлениясы да, жеңил бүттү, бүт баардыгы. Короче, я очень рада и благодарю кооператив «Келечек», благодарю сотрудников. Особо хочу отметить работу Анары.
Вот она, Анара Маратовна, аккуратно, все хорошо, добросовестно все сделала для нас. И я очень довольна. Элеман деген бұл кооперативтің емес екен, основатели, жаш эле бала екен. Бирок алты түшүндүрүп берди. Эже биздин миссиябыз көпчүлүк элге жардам берүү. Байлар аныс деле ала алышат. Ушу именно колудан өтө чоң ала албагандар, жаш үй бүлөлөр же болбосо мындай бюджетниктер бардыгы камсыз кылайлык квартира менен же үй жай менен деген максатыбыз бар. Ошон үчүн биз чоң-чоң $100 000 квартира эмес, ушу 40-50 болсо дагы, 30 болсо дагы көбүрөөк адамдар квартиралуу болуп калсын, үйлүү жайлуу болуп калсын деген максатыбыз бар деди. Аны да туура көрдүм, туура түшүндүм. Анан мен 10 000, 20 000, 30 000 квартираларды тандап алсаңыздар болот деди. Мен ортону тандадым. Ошо бир $30 000 болсо, 25-30 000 болсо десем, сом менен эсептешет экен. Ошондо сом менен 2 миллиондукка жазылып калдым да, мындайча айтканда. 2 миллиондукка деп, Кудай буйруса, мен дагы, менден кийин балам дагы коюнда ушул жер ишеничтүү экен, мама ушул алайлык деп, балам дагы ушу очередке туруп, анда очередке келип калган. Кудай буйруса, ага да издеп атабыз квартира. Эми Кудай буйруса, ал дагы үйлүү жайлуу болуп, эртеңки күндө үйлөнүп калса, ага да квартира керек деп, ошон үчүн экөөбүз тең ошол келечектен квартира алып атабыз, очередке турганбыз. Мына азыр мен алдым бүгүн. Эми Кудай буйруса, келечекте балам дагы алат. Ага да издеп атабыз квартира как раз. Оформлять этип атканда даже нотариуска ишенбей атып, уламы сурап аттым. На меня оформляете? Десем, да, конечно, вы же собственник, вы же получаете, покупаете, да? Да, я покупаю, но все-таки да, надо өзүм, но очень хорошо, мне все понравилось. Айына 15 000 сом төлөйт экенбиз. 10 жылда төлөп бүтөт экенбиз. 25%-ын төлөдүм. Бир эсимде деле чыгып кетти, канча сом именно сомдон төлөгөнүмдү. Где-то 25% первоначальный взнос төлөйт экенбиз, от стоимости квартиры 25%. И 4% вступительный взнос деген бар экен. Ал ушу эми компаниядагы келечекте өсүш керек да. Компаниянын дагы адамдары бар, иштеп аткан адамдарын, булар дагы банкрот болуп кетпеси үчүн туура эле көрдүм, ал деле вступительный взнос болуш керек. 4% вступительный взносун менен кошо ошо 600 000 сомдой төлөдүм да. Где-то ошондой төлөдүм. Анан эми очередке турганда мен бир тыйын төлөгөн жокмун. Мына канча 4 ай, канча ай жүрүп атам, бир тыйын төлөгөн жокмун эч жака. Очередим келип, мынакей бүгүн квартира алдым, оформить еттим. Bundan arka Кудай буйруса, мына ай сайын 15 000 сомдон төлөп турам. Өзү по графику 13 000 сом. Анан 2 000 сом членский взнос, мен уже пайщик болуп калдым да, как бы пайщик паевой взнос сыяктуу 2 000 сомдон паевой взнос төлөйт экен ай сайын. Ошондо мен жалпы айына 15 000 сомдон төлөп турам. Мына сен квартирада жашап атасың, канча төлөйсүң? Бирөө 17 000 төлөп атам дейт, бирөө 20 000 төлөп атам дейт, бирөө 15 000 төлөйм дейт. Мен айтам, силер ай сайын төлөп жашап атасыңар, бала чакаңар менен жашайсыңар. Ай кой, буну сындырып коесуң, ой буну минтип коесуң, бул бирөөнүкү деп аярлап коркосуң. Бир күнү болбосо бир күнү хозяиның келип бир жериң жакпай калса, же балаң шумить этип койсо, келе чыккыла сен мага жакпай атасыңар деп койсо, эртең күндө бала чакаң менен кай жак барарың билбей квартира издеп жүрөсүң. Андан көрөп ушинтип келечекке барып эле бир кичинекей акча эптеп башында топтогонго кичине ата энелериңер тияк жардам берсе эптеп кутуласыңар да, все-таки свои помогут. Андан көрөп ошо 15 000 сомуңар чөнтөгүңөрдө калат да, мындайча айтканда. Ай сайын төлөй бересиңер, бирок өзүңө төлөйсүң. Өзүңүн квартираңды как бы по накопительной 10 жылда азырактан азыраак төлөп атып, без процентов, без никаких проблем кутулуп калат экенсиң. Зато өзүңдүн таамыңа. Документацияны да абдан жакшылап окудум. Бүт мага оформить этилди, лично өзүмө. Я собственник, да? Бул квартира на мое имя оформлена, я собственник. То есть башка банкка же башка компанияларга которуп коет го, эмеде башка ипотека алсаң делечи, пока төлөмөйүнчө бул квартира башка бир мекеменин же ошо алып берген компаниянын
же нелерден банк болсо банктын карамагында турат да. Жок, бул жерде я собственник. Квартира полностью на меня оформлена. Кооператив оплатил за меня полностью 100% сумму. Эми мен 10 жылдын ичинде только кооперативке гана определенный жана 15 000 сомдон төлөй берем.